Жакшы мугалим үмүт жандырат, мыкты мугалим шыктандырат демекчи. Жылдын мыкты мугалими 2025 сынагынын катышуучусу Көчкөнбаева Жумагүл Амангелдиевна. Мен Тагай Асранов атындагы инновациялык орто мектепте тарых мугалими болуп эмгектенем. Бүгүнкү сабакта 7-класстарга сабак өттүм. Сабактын темасы кыргыздардын чарбасынын негизги тармактары 17-18 кылымдарда. Бул сабакты пландаштырып атканда мен эң биринчи дидактикалык материалдарды жасадым. Албетте китептен сырткары интернет маалыматтарды дагы топтодум. Дидактикалык материалдарды жасоодо ошол мезгилдеги элдердин социалдык абалын эске алдым. Жана негизги чарбасы кол өнөрчүлүк, мал чарбачылыгы, дыйканчылыгын жана соода боюнча терең изилдедим. Дидактикалык материалдарымда балдарга кызыктуу, керектүү жана албетте таасирдүү болду. Классты жасалголоодо дагы боз үйдүн түндүгүн жасалгаладым. Бул албетте бүгүнкү сабакка мааниси зор деп эсептейм. Окуучулар жекече китеп окушту жана чыгармачылык менен топто иштешип, анализдешип, өздөрүнө берилген тапшырманы чогуу аткарышты. Презентация учурунда ар бир топтун өзүнүн чечими менен окуучулар презентациялашты. Андан кийин толуктоо үчүн албетте окуучулар кол көтөрүп жооп берип атышты, кошумчалап атышты. Кайчы пикирлер болду, суроолор болду. Презентация бүткөндөн кийин сабакты бышыктап алдык. Панелден биз WordBall'дын негизинде тапшырма даярдаганбыз. Бул балдарга жакты. Балдарыбыз панелге чыгып аткарып беришти. Биздин тапшырманын аты жайгаштыруу болгон. Өзүнүн убакыты чектелүү болгондуктан балдар шамдагайлыкты талап кылышты жана тапкычтыкты. Булар балдарга жаккандыктан мен башка сабактарымда дагы колдонууну чечтим. Ар бир бала дептерлерин ачып бүгүнкү үй тапшырманы жазышты. Үй тапшырмада биздин акыркы төбүбүздүн куржунунда даярдалган эле ушул тема боюнча эсте жазып келдим. Ошентип балоо техникасы менен биз кайра кайрылдык. Ар бир баланын колунда баракча таркатылган болчу. Ошол баракчаларды плюс белгисин коюп, упайларын эсептешти. Сабак бүткөндөн кийин бул сабак кандай болду, кимге жакты деген суроолор менен кайрылып, окуучулар менен рефлексия жүргүздүм. Окуучуларыман жакшы алкыштарды алдым. Бүгүнкү сабагым окуучуларыма жакты, максатына жеттик. Бүгүнкү сабакта кыргыздардын чарбасынын негизги тармактары боюнча 17-18 кылымдардагы жашоосуна саякатыбыз ойдогудай болду. Сабак максатына жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн